Кыргызстанда соңку бир күндүн ичинде дагы 12 медициналык кызматкерден коронавирус аныкталды. Бул тууралуу 7 декабрда коронавируска каршы республикалык ыкчам штаб билдирди. Бишкек шаарында 9, Чүй, Жалал Абад жана Баткен облустарында бирден медкызматкер илдетти жуктуруп алган. Ал эми бир суткада 9 медкызматкер үй карантинден, бирөө ооруканадан айыгып чыкты. Жалпысынан өлкө боюнча COVID-19 диагнозу менен медициналык кызматкер арасында 3980 учур катталды. Алардын ичинен 3679 дарыгер сакайды. Коронавируска каршы республикалык ыкчам штабтын маалыматына караганда, Кыргызстанда март айынан бери коронавирустан көз жумгандардын саны 1297 кишиге жетти. Оору жуктургандардын жалпы саны 75395, илдеттен 67400 адам айыкты. Мурдагы вице-премьер-министр Дүйшөнбек Зилалиевдин адвокаты Самат Мацаков улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин кызматкерине карата арыз менен башкы прокурор Курманкул Зулушевка кайрылганын Азаттыкка билдирди. Ал УКМКнын башкы тергөө башкармалыгынын жетекчисинин орун басары Зилалиевдин ишин жаңы жагдайларга байланыштуу карап чыгуу боюнча арызын реестрге каттабай койгон прокуратура кызматкерлерине каршы жазган даттануусу номенклатуралык ишке мыйзамсыз жана негизсиз киргизилген деп эсептейт. Адвокат быйыл сентябрда башкы прокуратура менен аскер прокуратурасынын кызматкерлерине каршы УКМКга арызданган. УКМК адвокаттын билдирүүсү тууралуу комментарий бере элек. Эки кылмыш иши боюнча айыпталып жаткан Дүйшөнбек Зилалиев 6 октябрдагы тополоңдо соттун мыйзамсыз чечими менен камактан бошотулуп, 12 октябрда кайра кайтарылганын УКМК билдирген. Башкы прокуратура Зилалиевке 2013-2017 жылдары мамлекеттик органдарда жетекчилик кызматты ээлеп турганда өзү иштеп тапкан каражаттан ашык суммага мүлк сатып алган деген жүйө менен мыйзамсыз баю беренесинин негизинде кылмыш ишин козгогон. Ал 2018 жылдын 8 декабрында камакка алынып, азыр УКМКнын тергөө абагында кармалып турат. Кыргызстанда баш мыйзамдын коомдук талкууга коюлган долбоорун талкуулап жаткан Конституциялык кеңешме бүгүн 7 октябрда пленардык жыйынга чогулат. Бул тууралуу кеңешменин төрагасы Бекболсун Бөрүбашев билдирди. Анын айтымында Конституциялык кеңешме түзүлгөндөн бери секцияларга бөлүнүп иштеп жатат. Өткөн аптада анын мүчөлөрү жарандардан келген сунуштарды укту. Негизинен башкаруу системасы, адам укуктары боюнча кеп сунуш түшүүдө. Катуу талкууга түшкөн маселе эң биринчи эл бийлигин орнотуунун жолдору, ошондой эле адам укуктары боюнча маселе да кызуу талкуу жаратып жатат. Адам укуктары боюнча өтө көп сунуштар болду, деди Бөрүбашев. Конституциялык кеңешме президенттин милдетин аткарып жаткан спикер Талант Мамытовдун буйругу менен 20 ноябрда түзүлүп ишин баштаган. Ага 17 ноябрда коомдук талкууга коюлган Конституциянын долбоорун жана референдумга чыгаруу маселесин талкуулоо милдети жүктөлгөн. Президенттин укуктары кеңейтилген долбоорду колдонгондор, эгер ал кабыл алынса, Кыргызстанда бийликтин жоопкерчилиги күчөй турганын белгилеп жатышат. Ал эми алардын оппоненттери өлкөдө авторитардык башкаруу, диктатура орнойт деп кооптонушууда. Борбордук шайлоо комиссиясы 6 декабрда Кара-Балта шаарынын мэрин шайлоонун жыйынтыгын расмий бекитти. БШКнын басма сөз кызматынын маалыматына караганда, Кара-Балта шаардык кеңешинде 30 ноябрда өткөн шайлоонун жыйынтыгында Данияр Шакирбаев көп добуш алып, утуп чыккан. Кара-Балта шаарынын мэри кызматына 3 талапкер Кыргызстан социалдык демократтар партиясынан Бакыт Раманкулов, Эламан фракциясынан Таалайбек Сүйүнбаев жана Мекеним Кыргызстан фракциясынан Данияр Шакирбаев көрсөтүлгөн. Шаардык кеңештеги 31 депутаттын 18-и Шакирбаевке, 13-ü Таалайбек Сүйүнбаевке добуш берген. Бакыт Раманкулов бир дагы добуш алган эмес. БШКнын маалыматына караганда, Кара-Балта шаарынын мэрин шайлоого арыздар, даттануулар түшкөн жок. Президенттин милдетин аткаруучу Жогорку кеңештин төрагасы Талант Мамытов 6 декабрда Москвага иш сапары менен барды. Парламенттин басма сөз кызматы кабарлагандай, Талант Мамытов сапардын алкагында Орусиянын федералдык жыйынынын мамлекеттик думасынын төрагасы Вячеслав Володин менен эки тараптуу жолугушууларды өткөрөт. Андан соода, экономикалык, гуманитардык кызматташтык багытында сүйлөшүүлөр болуп, андан тышкары парламенттер аралык кызматташтыктын алкагында Кыргызстан менен Орусиянын алакасын арттыруу маселелери талкууланат. Ошондой эле Талант Мамытовдун Евразия экономикалык комиссиясынын коллегиясынын төрагасы Михаил Мясникович жана аткаруучу комитеттин төрагасы КМШнын аткаруучу катчысы Сергей Лебедев менен жолугушуулары берчемделген. Иш сапардын соңунда Талант Мамытов Орусияда жашаган мекендештер менен жолугушат.
Кыргызстандык жөөкүлүк Мария Коробицкая Токиодогу Олимпиада оюндарына лицензия утуп алуу боюнча нормативди аткарды. 6 декабрда Ташкентте экинчи эл аралык марафон болуп өттү. Анда Коробицкая 42 чакырым 195 метр аралыкты биринчи болуп келип, алтын медальга ээ болду. Анын 2 саат 26 мүнөт 42 секундтагы натыйжасы олимпиадалык нормативи аткарууга мүмкүнчүлүк берди. Олимпиадалык норматив 2 саат 29 мүнөт 30 секундту түзөт. Коробицкая Кыргызстандан Токио олимпиадасына жолдомо алган 6-чы спортчу болду. Буга чейин лицензияларды Айсулуу Тыныбекова жана Атабек Азизбеков күрөш боюнча, Дарья Маслова жана Юлия Андреева жеңил атлетика жана Денис Петрашев сууда сүзүү боюнча утуп алышкан. Түштүк Индия тараптагы Керала штатынын балыкчылары алардын торуна түшүп калган учурда жок болуп бара жаткан 3-чү кызыл китепке киргизилген кит акуласын кайра сууга кое беришкен. Бул туурасында РИА Новости NDTV телеканалына шилтеме берип жазды. Кишилердин бири акуланы бошотуп жаткан учурда тартылып калган видеону социалдык тармакка жайгаштырган. Анда аталган операцияга 60 адам катышкандыгын, ири балыкты тордон бошотконго бир нече мүнөт кеткендигин жазган. Аталган телеканалга полициянын жергиликтүү бөлүмүнөн балыкчылардын мындай камкордук мамилесине ыраазычылык айтылгандыгын билдиришти. Аталган телеканалга полициянын жергиликтүү бөлүмүнөн балыкчылардын мындай камкордук мамилесине ыраазычылык айтылгандыгын билдиришти. Социалдык тармактын колдонуучулары ал боорукер адамдардын тобуна рахматын айтып, жакшы сөздөрдү жазышууда.